Саламатсыңарбы балдар? 6-класстар үчүн математика сабагы. Сабагыбыздын темасы арифметикалык орто сан. Бүгүнкү сабагыбызда биз арифметикалык орто сан жөнүндө маалымат алып, көнүгүүлөрдү иштөө менен бирге алган билимибизди турмушта пайдалана билүүгө үйрөнөбүз. Анда эмесе балдар, алгачкы маселеге көңүлүбүздү буралы. Элдар 238 сомго, Ильяс 724 сомго, Амир 397 сомго соода кылышты. Бул сандардын орточо маанисин тапкыла. Бул сандардын орточо маанисин табуу үчүн бизге берилген сандарды кошобуз. Жана келип чыккан сумманы берилген сандардын санына бөлөбүз. Бул жактан биз 3кө бөлүп жатабыз. Тактап айтып кетсек, бизге берилген сандар 238 1, 724 2, 397 3. Мына ошондуктан 3кө бөлүп жатабыз. Жана биз 453 деген тийиндиге ээ болдук. Бул тиинди бизге берилген сандардын орточо мааниси болот. Эми балдар, ушул маселеге таянуу менен биз аныктаманы айтып көрөлү. Сандардын суммасын кошулуучулардын санына бөлгөндөн келип чыккан тиинди ал сандардын арифметикалык орточо мааниси деп аталат. Жана аны гректин мю тамгасы менен белгилейбиз. Ал эми берилген сандардын жалпы санын n тамгасы менен белгилейбиз. Жана силер экрандан көрүп турган арифметикалык орточо маанисин табуунун жалпы формуласы. Анда эмесе балдар, маселебизди андан ары улайлы. Арген 5,2 кг, Сабира 7,4 кг, жана Эркингүл 2,1 кг карагат теришти. Бул сандардын арифметикалык орточо маанисин тапкыла. Бизге жогорудан белгилүү болгондой, табуу үчүн эмне кылабыз? Мю барабар берилген сандарды кошобуз жана берилген сандардын жалпы санына бөлөбүз. Демек балдар, суммабыз 14,7ге барабар, ал эми берилген сандардын жалпы саны 3. Бизге 4,9 деген тиинди келип чыкты. Жообу берилген сандардын арифметикалык орточо мааниси бул туура 4,9га барабар экен. Ал эми 3-чү маселеде силер көңүл буруп карасаңар, Кыргызстандагы областтардын бир күндүк аба ырайынын температурасы берилиптир. Жана анын биз арифметикалык орточо маанисин табышыбыз керек экен. Табуу үчүн бизге берилген сандарды кошобуз жана анын жалпы санына бөлөбүз. Суммабыз 126 бөлүнгөн 7. Анткени бизге берилген сандардын саны 7ге барабар. Ошондуктан 7ге бөлүп жатабыз. Жыйынтыгында биз 18 деген тииндиге ээ болдук. Демек, балдар, Кыргызстандагы абанын температурасынын орточо мааниси канчага барабар экен? 18ге барабар экен. Анда эмесе кийинки маселе. Көлдүн тереңдигин аныктоо үчүн 4 жолу өлчөө жүргүзүшкөн. Биринчи өлчөөдө ал 1619,4 метр. Экинчисинде 1620,7 метр. Ал эми үчүнчүсүндө балдар 1619 метр. Жана төртүнчүсүндө 1620,3 метр болгон. Жүргүзүлгөн өлчөөлөрдү пайдаланып, көлдүн арифметикалык орточо маанисин тапкыла дейт. Биз билгендей, балдар, арифметикалык орточо маанисин табуу үчүн берилген өлчөөлөрдү кошобуз. Жана бизге маселеде өзү айтып тургандай, канча жолу өлчөшүптүр?
4 жолу өлчөшүптүр. Демек сумманы биз канчага бөлөбүз? 4кө бөлөбүз. Силер көрүп тургандай жыйынтыгында биз 1619,4 деген тийиндиге ээ болдук. Бул тийинди эмне деп аталат? Туура балдар. Көлдүн орточо тереңдиги 1619,4 метрге барабар экен, балдар. Эми биздин акыркы маселебиз үй бүлө мүчөлөрүнүн жаштарынын арифметикалык орточо маанисин тапкыла. Силер кагаз ручкаңарды дайындап, өзүңөрдүн үй бүлө мүчөлөрүңөрдүкүн жазып тапсаңар болот. Мен силерге өзүмдүн үй бүлө мүчөлөрүнүн жаштарынын арифметикалык орточо маанисин тапканды көрсөтүп берейин. Менин чыгарган вариантым менен силердики окшош болушу мүмкүн эмес, балдар. Анткени үй бүлө мүчөлөрүнүн жаштарынын саны ар кандай болушу мүмкүн. Анда эмесе төмөнкү таблицага көңүл бурсак, балдар, үй бүлө мүчөлөрү жана алардын жаштары, анан саны берилген. Алардын арифметикалык орточо маанисин табуу үчүн биз жаштарын эмне кылабыз? Кошобуз. Жана аны үй бүлө мүчөлөрүнүн санына бөлөбүз. Жыйынтыгында биз 42 деген тийиндиге ээ болдук. Демек, балдар, биздин үй бүлөбүздүн жаштарынын арифметикалык орточо мааниси 42ге барабар экен. Ал эми силердикичи канчага барабар болду? Силерге ушул жерден кошумча тапшырма айта кетейин, балдар. Силер өзүңөрдүн үй бүлөңөрдүн боюнун узундугун дагы жана салмагын дагы жазып алып, арифметикалык орточо маанисин тапсаңар болот экен. Тапшырма окуу китебиңердин 176 бетиндеги номер 358 жана 359 көнүгүү. Жогорку видеодо камтылган маалыматтар силерге түшүнүктүү жана пайдалуу болду деген ишеничтемин. Кийинки видео сабактан кездешкенче саламатта тургула.